Алмазбек Атамбаевдин бир нерселерди балп этип сүйлөп коеруна кыргыз эли көнүп бүткүдөй деле болдук. Өзү дагы бул касиетин моюнга алып келет. Кечээ Алмазбек Атамбаев Газпромдун жетекчиси Алексей Миллердин көзүнчө айрым кыргыз саясатчыларын коррупционер деп ачык эле айтып салды. Президент кимдир бирөөнүн атын атаган жок. Бирок 2010-жылы Акматбек Келдибеков Кыргыз газды Газпромго $1 сатууга каршы пикирин билдиргенин эске алсак эле, Алмазбек Атамбаев пенсионерлердин акчасын урдаган коррупционер деп кимди айтып жатканы белгилүү болот. И даже один большой чиновник, коррупционер, один из первых руководителей тогда был, он заявил, что лучше отдайте мне, говорит, это. Я, говорит, и инвестиции найду, и вообще озолочу страну. Хотя был известен тем только, что где только не работал, везде обворовывал страну, даже пенсионера. Дагы бир президенттикке талапкер Камчыбек Ташиев Ак Үйдүн кашасынан ашып кеткени баарыбызга белгилүү. Бул окуяга токтолгон Алмазбек Атамбаев дагы бир саясатчы өзүн Чыңгызхандын тукумуна теңеп, Ак Үйдүн кашасынан ашам деп жатып, бир жерин оорутуп алган деди. Когда даже не прошло 4 года, как очередной раз пытались взять Белый дом, я помню. Кто-то себя почувствовал наследником Чингисхана, полез на забор и поранил одно место. Коомчулук алдында бирөөнү мыскылдап, шылдыңдоо окугу президентке деле берилген эмес. Ошондуктан Алмазбек Атамбаевдин бул сөзүнө нааразы болгондор социалдык түйүндөрдө өз пикирлерин билдиришүүдө. Президент мырза, сиздин бул сөздөрүңүз өз урматыңызга туура келбейт. Сизди жалпы элдин башчысы дейт. Мөөнөтүңүз бүтүп жатканда ушундай майда сөздөрдү оозанбай сый эле болсоңуз болмок. Убагында бул боюнча айткансыз, дегенсиз, толтура эле сүйлөгөнсүз. Болбоду эме. 6 жыл чыдаган элге рахмат. Башкаруу системасын өзгөртүү керек болду. Ошондуктан болочок президентти жакшылап тандоо зарыл. Тыйын тыпырына алданбай, бийлик сийлигинен чочубай. Пиваканада отургансып балп эттире уруп коюп турда. Коңгуроо жакшы эле кагылып жатат. Эми мээ деген немени иштетип, эс учту жыя турган учур келди. Анча-мынча тыйынга алданып, кыргыздын келечегин кыйратып салуудан корккула. Кокуй күндөр. Алмазбек Атамбаев кыйыр түрдө тийишип кеткен саясатчылар Акматбек Келдибеков менен Камчыбек Ташиев бул туурасында ооз ачыша элек. Пикирин билүү үчүн байланышууга болгон аракетибизден майнап чыккан жок.